Достор, ушул топурактан кирпич жасаган мен ойлогом жөн эле мындай суудан аралаштырып туруп эле ылай кылып туруп анан жерге жанагындай калп менен коюп койсоң кирпич болуп калат депчи. Бирок андай эмес экен да, бунун да өзүнүн методу болот экен. Могу жерде допустим узун ушундай топурак жатат. Буну ушундай бөлүп алышат экен дагы. Бул жерин жанагындай раствор жасагандай кылып эле ортосун жанагындай суу куят экен. Бирок суу куярдын алдында бул жака мындай отдельно кылып туруп, бир аз жерини суу сиңдирип, жанагы камыр жасайт го аялдарчы, ошол сыяктуу кылат экен дагы. Азыр сууну сиңдирип туруп, топуракты ылай болгондо бул жака алат экен. Анан бул жагынан дагы бир аз ушундай алат экен дагы, ал ылайды дагы үстүнө кошот экен. Ошентип, могу жердеги жарым жана бөлүнгөн топурактын баардыгын бул жерге коет экен дагы. Анан үстүн пакет менен ороп коет экен. Анан бул ачыйт экен. Ачыганда жанагы кирпич көтөрүп жүктөгөндө же болбосо үйгө деле иштетип атканда сынып кетпей, сонун баягы состояниясында тура берет экен да. Буга сөз жанагындай саманын кошуш керек экен. Ал жактарын да бир көрсөтүп берем. Достор, ушул топурактан кирпич жасаган мен ойлогом жөн эле мындай суудан аралаштырып туруп эле ылай кылып туруп анан жерге жанагындай калп менен коюп койсоң кирпич болуп калат депчи. Бирок андай эмес экен да, бунун да өзүнүн методу болот экен. Могу жерде допустим узун ушундай топурак жатат. Буну ушундай бөлүп алышат экен дагы. Бул жерин жанагындай раствор жасагандай кылып эле ортосун жанагындай суу куят экен. Бирок суу куярдын алдында бул жака мындай отдельно кылып туруп, бир аз жерини суу сиңдирип, жанагы камыр жасайт го аялдарчы, ошол сыяктуу кылат экен дагы. Азыр сууну сиңдирип туруп, топуракты ылай болгондо бул жака алат экен. Анан бул жагынан дагы бир аз ушундай алат экен дагы, ал ылайды дагы үстүнө кошот экен. Ошентип, могу жердеги жарым жана бөлүнгөн топурактын баардыгын бул жерге коет экен дагы. Анан үстүн пакет менен ороп коет экен. Анан бул ачыйт экен. Ачыганда жанагы кирпич көтөрүп жүктөгөндө же болбосо үйгө деле иштетип атканда сынып кетпей, сонун баягы состояниясында тура берет экен да. Буга сөз жанагындай саманын кошуш керек экен. Ал жактарын да бир көрсөтүп берем. Достор, ушул топурактан кирпич жасаган мен ойлогом жөн эле мындай суудан аралаштырып туруп эле ылай кылып туруп анан жерге жанагындай калп менен коюп койсоң кирпич болуп калат депчи. Бирок андай эмес экен да, бунун да өзүнүн методу болот экен. Могу жерде допустим узун ушундай топурак жатат. Буну ушундай бөлүп алышат экен дагы. Бул жерин жанагындай раствор жасагандай кылып эле ортосун жанагындай суу куят экен. Бирок суу куярдын алдында бул жака мындай отдельно кылып туруп, бир аз жерини суу сиңдирип, жанагы камыр жасайт го аялдарчы, ошол сыяктуу кылат экен дагы. Азыр сууну сиңдирип туруп, топуракты ылай болгондо